عن طلق رضي الله عنه قال جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء احترق بيتك قال ما احترق ثم جاء آخر فقال مثل ذلك فقال ما احترق ثم جاء آخر فقال مثل ذلك فقال ما احترق. Talq radıyallahu anh aytar. Bir kişi Abu Darda radıyallahu anhu'a kelip sizin uyunuz örtönüp çıkıp dedi. Oşonda Abu Darda radıyallahu anhu menin uyum örtöngen jok dep жооп berdi. Jana kişi ekinci jolu geldi. Abu Darda radıyallahu anh uyum örtöngen jok dedi. Üçüncü jolu dagı oşol жоопtu kaytardı. Anan төртүнчү ирет келди дагы жанагы адам. O Abu Darda in ba'asatin nar hatta intahat ila baytike fatofiyat. Ушунчалык от катуу чыкты, алууланып, ал баардык үйдү күйгүзүп келип, сиздин үйүңүзгө келгенде өчүп токтоп калды dedi. Abu Darda radıyallahu anhu бул сөздү уккандан кийин "Qad alimtu anna Allah lam yakun yaf'ala zalika." Men bilgem. Менин үйүмдү Аллах Таала күйгүзбөшүн билгем dedi. Анан жанагы адам аябай таң калып, "Ey Abu Darda, ma nadri ayu kalamika a'jab." Biz bilbey kaldık. Kaysı sözün taң kalıştı ekendигин. Үйүң kүйüp жатат деп bir kança ilet aysa dağı, kүйгөн жок менин үйүм dedin. Анан ошондой болуш керек эле dedin. Biz таң калдык. Sen кайсы негизде ишенип айтып жатасың? Үйүң өртөнүп жатат десе өртөнгөн жок деп айтып жатасың sen. Bir далилиң барбы? Болсо айтыңыз, biz de үйрөнүп алалы деп сурашты да таң калыпчы. Бул таң калыштуу нерсе да бул. Анан Abu Darda radıyallahu anhu aytar, bu eç kanday taң калыштуу эле нерсе эмес. Men пайгамбарыбыздан bir kelimeni үйрөнгөм. Kimdegim ошол kelimeni эгерде айта турган болсо, күндүзү кеч киргенге чейин Алла субханаху ва таала анын байлыгын, мал дүйнөсүн, анын затын сактап коет деп пайгамбарыбыз мага үйрөткөн дейт. Ошол kelimeni Abu Darda radıyallahu anhu пайгамбарыбыздан үйрөнгөндөн кийин эч качан өмүрүндө таштаган эмес. Demek бул жанагы адамдын үйүң өртөнүп жатат дегенин жоогуна өртөнгөн жок дегендиги пайгамбарыбыздын сөзүнөн далил алып жатат. Siz bir mahlukсуз. Ал эми Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem бул ашрафул махлуктардын эң улуусу, пайгамбарлардын мырзасы. Siz күйдү десеңиз, а пайгамбар ушул дуаны окуса, анын үйү күйбөйт десе, мен кимдин сөзүнө ишенишим керек? Ишениште карасаңыз, пайгамбарыбыз айтат, бул үммөттүн оңолушунун башы бул туура ишеним. İnsanга эгер туура ишеним келсе, ар бир жакшылык, жамандык, ар бир абал Алладан келип жатат. Нерселерден эмес. Булар себеп. Чындыгында Аллах Таала бул акыбалды берип мени сынап жатат дей турган болсо, анда бул инсан ошол акыбалдан чыгыш жеңил болот. Жана пайгамбарыбыз бизге ар бир акыбалдан чыгуунун жолун үйрөтүп кеткен. Мына кыйынчылык келүүсүнөн сактаныш үчүн биз ушул дуаны окусак, сиз менен бизди Аллах Таала сактап коет экен. Ал дуа Abu Darda radıyallahu anhu'nun duası mındayça. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ant. Aleyke tevekkeltu ve ente Rabbul arşil kerim. Ma şa'allahu kana ve ma lem yeşa' lem yekun. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. Ve ennallaha kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allahümme inni a'udhu bike min şerri nefsi. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Uşul duanı Peygamberimiz Abu Darda radıyallahu anhu'a öğretken. Eğer siz uşul duanı okusanız, Allah subhanahu wa ta'ala keçke çeyin sizni türlü balaya kırsıklardan saktayıp degen. Peygamberimiz körgüzgen duanı okusak, Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizde saktap, siz menen bizge Allah Taala özünün kudretin körgüzet. Oşunda ele adam balası ar dayım Allah Taalaga kayrılıp, har bir avalda Allah Taalaga kayrıla turgan bolsa, bul Allah Taalaga jagat. Sebebi bizde Allah Taala bul dünyaga sınoo üчүн жараткандыктан абалдарды берип турат. Har biri bizge türlü абалдар. Бириники экинчисине окшошпойт. Бирөөсү катуу ооруп жатат. Канткенде оорумдан айыксам, бирөөсү карызга батып кеткен, карыз төлөй албай жүрөт. Бирөөсү болсо бирөөгө карыз берген ала албай жүрөт. Бирөө bir балалуу болсом дейт.
Бирөөсү менин жумушум ишим алдыга жүрүп кетсе жакшы болот дейт. Кыскасы ар бир инсандын түрлүү көйгөйлөрү бар. Ошол көйгөйлөрдүн чечилиш жолу дагы бул пайгамбарыбыздын хадистеринен менен бизге үйрөтүлгөн да. Сиз кандай кыйынчылык келсе дагы ошол кыйынчылыктан чыгып кетүүнүн, жана кыйынчылык келерден мурда сиз амалды кылсаңыз, пайгамбар көргөзгөн. Ошол кыйынчылыктардан алдын ала сизди Аллах Таала сактап коет. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге эртең менен кечинде, ошондой эле сапарга чыкканда, үйдө жүргөн мезгилде ар бир абалда амалдарды пайгамбарыбыз бизге үйрөтүп кеткен. Ошол амалдардын бири Уқба бин Амир деген сахабага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дуасы. Ан Уқба бин Амир ил-Жухани радиаллаху анху قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة بن عامر سل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. Уқба бин Амир Жухани сахаба айтат, мен пайгамбарыбызга жолугуп калдым. Пайгамбарыбыз мага: "Эй Уқба, кимде ким сенден мамилесин үзсө, ал адам менен мамилени ула. Ким сага бербей койсо, сен ага бер. Жана жамандык кылганга жакшылык кыл" деди. ثم لقيت رسول الله فقال لي يا عقبة بن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزل الله في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلهن. Bir kança gün ötkөндөн кийин пайгамбарыбызга дагы бир жолу жолугуп калдым. Ошондо пайгамбарыбыз: "Эй Уқба, мен сага бир канча сүрөлөрдү үйрөтөйүнбү? Ал сүрөлөрдү Аллах Таала Тоорат китебинде, Забурда, Инжилде жана ыйык Куранда дагы андай сүрө чүргөн эмес. Эң улуу сүрөлөрдү айтып берейинби мен сага" деди. "Ла тати алейхинна лайлатун илла каратахунна фиха." Канча күндө түндө Аллах сага берсе, ар бир түнү сен ошол дуаларды, ошол сүрөлөрдү калтырбай оку деди. Ал сүрөлөр Тооратта, Забурда, Инжилде жана Куранда ага окшошу жок. Ага тең келе турган сүрө жок сүрөлөр Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрү деп пайгамбарыбыз айтты. Демек бул өзү кичинекей болгону менен сүрөлөр, бирок алардын даражасы өтө бийик экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушул осуятына амал кылып, Уқба радиаллаху анху айтат: "Мен бир дагы түн калтырган жокмун ушул убакка чейин. Мен ар бир түнү Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп жүрдүм. Жана мага милдет болот эч качан аны калтырбай окушум. Себеби ага менин сүйүктүү халилим, сүйүктүү менин элчим айткан." Пайгамбарыбыз мага үйрөткөн. Эми пайгамбарыбыз үйрөткөн амалды, сунуш кылган амалды мен кантип таштайм, мен өмүр бою таштабайм деп өмүрүнүн аягына чейин ушул сүрөлөрдү окуган. Ушул эле сүрөлөрдүн фазилети дагы башка риваяттарда келет. Айша радиаллаху анха айтат: "Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам кана иза ава ила фирашихи жамаа каффайхи." Айша апабыз айтат, пайгамбарыбыз качан түнөгөнү келгенде, төшөгүнө келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки алаканы бириктирчү дейт. Biriktirgen son summa nafasa fihima ve qara fihima kul huvallahu ahad ve kul a'udhu bi rabbil falak ve kul a'udhu bi rabbin nas. Eki alakanı biriktirip durup töşegine oturup paygambarımız İhlas, Falak jana Nas sürelerini okup durup jana özüne dem salçı paygambar. Yabda'u bihima ala ra'sihi ve vajhihi ve ma aqbala min jasadihi. Eң algaç paygambarımız uşul 3 süreni koluna dem salgandan keyin özünün başına, mübarek yüzüne jana özünün denesine kolundan gelişince sürtөт эле. Yaf'alu zalika 3 marrat. Bul 3 жолу кылынган бул амал. Тактап айтканда пайгамбарыбыз 3 жолу ушундай кылган. 3 жолу сиз менен биз дем салып, кайра сүртүп, дем салып, кайра сүртүп, жана бүт денебизге сүртсөк, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү экен. Айша радиаллаху анха айтат: "Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам иза ава ила фирашихи нафаса фи каффайхи би кул хуаллаху ахад вал муаввизатайн жамиан. Summa yamsahu bihima wajhahu wa 'adudayhi wa sadrahu wa ma balagat yadahu min jasadihi." Жана үстүндө пайгамбарыбыз төшөккө келип туруп, эң алгач эки алаканын бириктирип, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп туруп, эң алгач башына сүртүп, жүзүнө, анан бүт денесине сүртөт деген. Дагы бир хадисте Айша апабыз айтат, пайгамбарыбыз төшөгүнө келгенде эки алаканына сүртүп, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн, анан жүзүн, андан соң эки билегин жана көкүрөктөрүн сүртүп, жана колу жеткен жерге чейин сүртүп, дем салчу. Айша апабыз айтат: "Фаламма иштадда марадуху кана я'муруни ан аф'ала биhi." Пайгамбарыбыз өмүрүнүн аягында катуу ооруп калган мезгилдерде өзүнө
дем салып, өзүнүн колун көтөрө албай калган мезгилде мага буйрушу дейт. Айша, мен сага дем салам, ошону сен менин денеме сүрт деп. Анан пайгамбарыбыз көргөзгөндөй кылып, дем салып сүртөт элем дейт. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул кылган осуяттарын амал кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жатардан мурда Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуган, биз дагы иншалла ниет кылайлы. Жатардан мурда сүннөт жол жобосу кандай экендиги көргөзүлдү. Ошентип күнүгө биз дагы калтырбай Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окусак, Алла субханаху ва таала бизди түрлүү бале, кырсык жана башка нерседен Алла таала сактап коет. Эгер биз пайгамбардын мубарак сүннөттөрүн амал кылсак, эч качан биз бирөөнүн жардамына муктаж болбойбуз. Бир молдокейге дем салып кой, же дагы бирөөгө барып, сиз менен биз эч качан бирөөгө муктаж болбойбуз. Себеби пайгамбарыбыз өзү айтып кетти. Кыйын эмес. Бул үчүн Куранды башынан аягына чейин жатташыңыз дагы шарт эмес. Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн туура окуганды үйрөнүп алыңыз. Жана ошого өзүңүзгө дем салып, балдарга эртең менен да кечинде дем салсаңыз, Алла субханаху ва таала сизди жана үй бүлөңүздү жана кимге дем салынган болсо ошолордун баардыгын Алла таала өзүнүн коргоосуна алат, сактап коет. Себеби бул сүрөлөр өтө улуу сүрөлөр, анын артыкчылыгы айтылды. Мурдагы китептерде андай түшкөн эмес. Куранда дагы ага окшош эч кандай сүрө жок дейт. Жана ушул сүрөлөрдү окуганда, Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуганда бир жолу окусаңыз, сизге Курандын 3төн 1-ин окуду. 10 пара Куран окуду. 200 бет Куран окуду деген сооп берилет экен. 3 жолу окусаңыз, толук Куран окулду деген сөздү. Сахаба радиаллаху анхумдарга пайгамбарыбыз, силердин кимиңер бир түндө Курандын 10дон 1-ин окуй алат дегенде, аябай сахабаларга оор болду да. Кантип кимибиз окуй алат элек? Бир түндө 10 параны окуш ал оңой эмес го. Бир күн эмес, бир түн эмес, ар бир түн окуш керек. Биз кантип окуйбуз деп аябай ойго батканда пайгамбарыбыз айтты. Кул хуаллаху ахад ta'dilu thuluthal Qur'an. Siz İhlas сүрөсүн окуңуз. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Канчалык фазилеттүү сүрөлөр. Болгону окушубуз керек. Алла таала бардыгыбызга ошол сүйүктүү пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө амал кылып, ар дайым ошол дуа менен, зикир менен жүргөнгө бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин.